сындаганды бар эле билет. Кеч келе сындай бересиң дейт. Мен чымын болгум келбейт. Пенсионный фонддун жылын көтөрүш керек, биз мамлекетчилерге эчтеке карыз эмес, биздин кылыбыбыз так ишайбайт деп же досторун шайлашат, же тууган уруктарын, же куда сөөктөрүн дайындап атышат да. Батраимов боюнча мисалы үчүн сурап туруп кайра кой берип атпайбы. Анан эмне үчүн Атамбаевка келгенде ал акча бербесе же штраф төлөбөсө, кескелдирик кейпинде ажыдарга айланып кеткени бул өкүндүрөт да. А сиз президент болгуңуз келеби? Мен ойлойм, азыр Садыр Жапаров өзүнө көп эле жоопкерчиликти өзүнө алып алды деп ойлойм. Эми сурак дагы деле бүтө элек. Мен 2 жолу суралдым. Адилет мырза, бул жумада катар менен сурактарга барып атасыз. Сизди кандай жүйө менен чакырышууда? Баштан башталганда эле мен чүй дегенде эле ошол бул бийликтин дагы мындай нормативдик жактан, абийирдүүлүк жактан дагы мындай туура ээрге түз минип отурду деген позицияда эмесмин. Мен өзүмдү дагы деле оппозициядамын деп эсептеймин. Бул ал бийликтин жалаң гана ката кылып келатат дегени түшүндүрбөйт, бирок ээрге тескери мингенден кийин ал унааны туура башкарып кетиш өзү кыйын да. Бул опурталдуу. Ошон үчүн мен азырынча өзүмдү оппозицияда деп эсептеймин. Саясий пикирлеримде көбүнчөсү оппозициялык маанай менде басымдуулук кылат деп айтам да. Анан балким ошол себептерден улам мен буга чейин чүй ынтымагы деп ушу чүйдүн аймагында, жалпы эле Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн бир катталбаган бейрасмий бир уюм бар болчу. Ошол уюмдун алкагында мен кайсы бир деңгээлде активдүүлүгүмдү көрсөткөм. Анан ошол кездеги суроолор экен, көбүнчөсү суракта мен баардык акыр чикирин ачыктап бере албайм, себеп дегенде сурак дагы деле бүтө элек. Мен 2 жолу суралдым. Анан кайрадан ошо экспертизанын жыйынтыгы дагы экспертизага берилди. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан соң кайрадан сени суракка чакырабыз дешти. Ошол учурдан пайдаланып мен багы баардык жагдайлардын ачык айта албайм да. Бирок мен байкагандан, мен билгенден ал жерде көбү нерсе ошол менин Facebook'тагы баракчамда жеке Ташиевдин өзүнүн персонасына карата айтылган сындар, кээ бир учурда Садыр Жапаровго карата айтылган мындай орусча айтмакчы предостережение деп коет го, этияттык максатта ушундай кылсаңыз жакшы болмок, мындай кылсаңыз жакшы болмок, мындай кылсаңыз сизге кылтак илинет, анан сизге баягы боюңузга кылтак илинет деген сыяктуу, тузак илинет деген сыяктуу эле сөздөр экен да, көбү нерсе. Андан эмне маани? Мисалы үчүн мен өзүм юристмин. Ар бир беренеге, статьяга ошол комментарий берилет да. Юриспруденцияда. Анан ошол комментарийди беренеге ылайык, ошонун маанисине ылайык бериш керек да. Бирок булар андай кылган жок. Менден сурабай эле эмнени түшүндүргүм келгенин, эмнени айткым келгендигин, мисалы үчүн бир жазуучунун китебин түшүндүрүш үчүн, кылым каратар бир күндө Чыңгыз Айтматовдун китебин түшүнүш үчүн анын автордун өзүнүн комментарийин угуш керек да, ал боюнчачы. Бул жерде биз түшүнбөй жатабыз. Эмнени айткыңыз келген депчи. Кайсы бир мындай көбүнчөсү философиялык багыттагы чагылдыруулардачы. Ошондой эле менден сурабай эле, койдон сурабай эле союп койгондой эле, менден сурабай, менин сөзүмдү менден сурабай эле өздөрүнчө интерпретация кылып жазып коюшту да. Мен алардын заключениясына койгон чечимдерине, чыгарган чечимдерине макул эмесмин деген кол коюп бердим. Ошондук себептен алар кайрадан экспертизага жиберишти. Баракчаңызда билдирдиңиз, бул менин суракка чакырылышымдын себеби УКМКнын буйругу экен деп айтканыңызга күбө болуп калдык. Эмнеге таянып муну айтып атасыз? Эми бул кайсы бир деңгээлде элдер айтышы мүмкүн предположение депчи. Кызматтык фигуранын мен атын айткым келген эмес, бирок жашырканда орунду жашырсаң өлүм ашкерей кылат деп кыргыз бекер айткан эмес. Мен айткым келгени, ал жерде УКМКда тергөө башкармалыгынын жетекчиси Самиев деген бар экен. Атын билбейм. Мен аны менен таанышкан эмесмин. Ошол Самиев деген тергөөчүнүн өз көрсөтмөсү менен 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнүн ошол тергөөчүлүк адистерине ошол тапшырык берилиптир да. УКМКнын структурасын карай турган болсок, ал киши түздөн түз Ташиевке баш ийет да. Жеке балким бөрк ал десе баш ал дегендей кошоматчылар бар эмеспи? Ошондой максатта балким
указание болушу мүмкүн, көрсөтмө болушу мүмкүн деген нерсени мен четке каккан жокмун. Ошол себептен үчүн айттым. Себеп дегенде мен буга чейин Ташиев дагы мага мындай атырылган сөздөрүндө сага пиар керек деген мага кайрылып сүйлөгөн. УКМКнын астында телефонуңду түшүр деп кыйкырганда ошондой бир одоно бир сөздөргө мамлекеттик чоң кызматтагы ээ болгон кишиге мындай жарашпаган бир туура эмес сөздөрдү сүйлөгөндө ошондой менин таанышына мен күмөнүм жок. Ошол себептен ойлойм, мен кайсы бир деңгээлде аларды сындай бергендиктен балким мени таанып калса керек деп. Мына ушул бийлик негизи эле азыркы бийлик эмес, Кыргызстандагы эгемендүүлүк алгандан берки бийлик мындай сын пикир айткандар эмес, аларга мактоо айткандар көбүрөөк коркунучтуу экенин качан түшүнөт деп ойлойсуз? Мен буга чейин өз берүүлөрүмдө, ошо түз эфирлеримде айтып эле келатам. Кошомат килемин көбүнчөсү түштүк тарапта пахта төшөп деп айтат эмеспи? Бирок мен айтар элем, кошомат килемдин алдына жайып баскан жолуна килем төшөй бергендер, гүл төшөй бергендер, акыры барып аны астына тикенек төшөп салышы мүмкүн да, мен оюмча. Алар азыр гүл төшөп атышат, бирок акыры барып алар гүлдөр тикенекке айланат да, куураган тикенекке айланат. Мен ошол себептен айтарым, эй, могул жер тикенекти баспа деп айткан жакшы эмеспи? Сен чем алдыңа мындай гүл төшөп барып туруп акырында тикенекке айландырып салгандан көрө, мындай тикенекти басып баратасың деп айткан жакшы да. Мен ошондой пикирди айткым келет. Көзгө басып сын айткан негизи Кыргызда тил кесмей жок деген сөз бекер калбаса керек. Тил жулуп отуруп биз анда элдин баардыгын дудук кылсак, анда кимди, кайсы жаранды коомду башкарабыз? Биз анда Текебаев айткандай эле экинчи Түркмөнстанга айланып кетишибиз коркунучу бар да. Бирок кыргыз, мен ойлойм, эч качан түркмөндүн баш кийимин башына кийбейт, калпагын башына кийип жүрөт. Ошондуктан мен Кыргызстанда Түркмөнстан болот деген кооптонуунун негизи зарылчылыгы жок деп ойлойм. Бирок ошентсе да бизде кошоматчылык дагы кайсы бир деңгээлде бийлик бар жерде кордук бар жерде кошоматчылык бар деп сынган кылычта Төлөгөн Касымбеков байкебиз айткан экен, акебиз айткан экен. Ошол себептен улам мен дагы бийлик бар жерде албетте кошоматчылар болот экен. Улуу урматтуу ваше превосходительство деп айтып жүргөндө ушундай кептер болот экен. Кеп эле эмес, ошондой аракеттери менен бийликке жагынып, кошомат кылуу менен бийликте кармалуу, өзүнүн кайсы бир кызматты ээлеп калуу аракеттерин көрүү, бул эми бийликтин өзү негизги табияты деп айтсак болот. Бийлик бар жерде кошомат болбой койбойт, бирок ошол менен катар өз позицияңды, кайсы бир саясий нукту сактап калуу бизге зарыл. Кошоматчылык негизи бул орусча айтмакчы мындай губительно да, бизге жакшы нерсе алып келбейт. Мен кошоматчылыкты ичимен түпкүрүмөн жаман көрөм. Эмнеге бул кошоматчылык жаман экенин биздин бийлик чоңдор түшүнбөй жатат деп ойлойсуз? Эми бизде кыргызда айтат эмеспи, көзүн май басып калды депчи. Ошол бийлик балким Ысык көлдүн кара куурайынан дагы башты катуураак магдыратат окшойт. Мен ойлоп коем. Себеп дегенде баардыгы бийликке чейин эле антем, минтем, тигинтебиз, минтебиз деп убада кылат. Анан ошол мандатты ээлегенде гана, ошол тактыга отурганда гана алардын сүрү башкача, басышы башкача, бастырышы башкача болуп калышат да. Демек, буларга мансап бир дилинен ак, жүрөгү таза, эми баардыгыбыз периште эмеспиз албетте, бирок дили таза кишилерди мансап менимче буспайт деп ойлойм. Анан ажыдарга айлана тургандар негизи потенциалдуу түрдө эле ошол кичинекейинде бир кескелдирик ачкүсөн болушу мүмкүн да. Ошол ажыдарга айланам дегенчи, ошондой амбициясы барлар. Бирок дили таза, мындай мамлекет үчүн иштейм, эл үчүн иштейм. Менин эл үчүн иштегенимден башка саясатчылар үлгү алсын, коомчулук үлгү алсын, жаштар үлгү алсын деп өлкөбүздүн эртеңине чыккынчылык, кыянатчылык болбосун. Мына кайсы бир саясий келишимдерге кумтөр менен болобу же мына кошуна мамлекеттер менен болгон протоколдук ар кандай дипломатиялык эки тараптуу мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу
жана көп тараптуу макулдашууларда болгон чечимдерде мындай өлкөнүн кызыкчылыгын алдыга койгон башкармалар келсе, кыргыз негизи жыргамак деп ойлойм да. Биз андай жигиттерге же андай мырзаларга кур аяк эмеспиз, андай кургол эмеспиз, андай жигиттерибиз бар. Бирок ошону пайдалана билүү бул мен бул сиздердин берүүңүздөр эркин болсо керек, мен эркин сүйлөй берейин. Айта бериңиз. Орусча, кыргызча аралаштырып. Жана Голливуддун кинолорунда актерлорду жыйнаган подбор актеров деп туруп бир кишинин атын айтат. Ошол киного ким кайсыл мындай харизматикалык күчтүү жактан же кайсы ролду ким чагылдыра алат, ким жакшы ошол ролду таасирдүү элге жеткире алат. Ошондой актерлорду тандашат да. Мен албетте режиссер эмесмин, бул жерде тартып аткан режиссерлорго карата айтып атам. Бирок мен биздин бийликте отурган кишилерди дагы кадрларга карап, ошо Сталин сөзүнө кайта турган болсок, ал кишини мен фанат эмесмин, бирок кадры решает все дегендей, биздин мамлекетте бир бийликтин салмактуулугун, басымындай жакшы аброюна түрткү болгон кадрлар бул алардын ар бир кадрынын күчүндө да. Эгер ал кадр, кайсы бир кадр слабый, алсыз болсо, анда ал алсыз кадрга карап ошол бийликтин образын чагылдырат. А эгер ар бир кадр күчтүү болсо, анда ал бийлик дагы компетенттүү бийлик көрүнөт да. Анан эшегине жараша тушагы дегендей, бийлик башчы өзү ашмалтайын чыгарып атса, башчы деп эле бир кишиге жоопкерчилик албайын, бирок Садыр Жапаров өзүнө жоопкерчилик алып алган болсо дагы, бирок бийлик төбөлдөрү жалпы жонунан ключевой фигуралар, чоң кызматтарда отурган, ээлеп отурган кишилер өздөрү катага жол берип атса, өздөрү 100 гектар деген чоң пространствода байыркы гундардын жетекчилеринин кытайлар менен болгон беттешүүлөрүндө ошо Маодун деген Шанюй айтат гундардын. Ошо элдин сулуусун берсең дагы, сулуу кандай бийкечин берсең дагы башкага, ат күлүк атын берсең дагы бир карыш жерин дагы бербе депчи. Бербейбиз депчи. Ошондой эле бизде 100 гектар жерди билип билбей берип койдук деген бул биздин өлкөнүн коопсуздук кызматынын жетекчилигинин деңгээлиндеги айтыла турган сөздөр эмес да. Бул деген уят болуш керек. Мен ойлойм, качан гана татыктуу адистер келгенде, эртеби кечпи ал адистер негизи келиш керек. Татыктуулар башкарыш керек. Мына жакында бирөө айтпадыбы, чычкан сойсо да касапчы сойсун депчи. Эми бөдөнөнү сойсо да касапчы союш керек да. Негизи кыргыз эч качан чычкан сойгон эмес. Кыргыз дайыма адал нерсени союп келген, бирок ошол ар бир кесиптин ээси, адиси өз кызматына келмейин биздин өлкөдө менин оюмча мындай татыктуу реформалар болбойт. Ооба, суроолор болушу мүмкүн. Система күнөөлүүбү же кадр бир пендеби, инсанбы, персона, фигурабы депчи. Эмнеде кеп жатат? Фигураны алмаштырсак, мисалы үчүн канча жолу алмаштырдык. Акаевден баштап мейли ал коюлган кадрлар болсун, парашютист болсун, ким келбесин, бизде система балким кандай катуу Шумахер келбесин, ал тракторду формулага айдап чыга албайт да. Ошондой эле мааниде биздин өлкөнүн системасы менимче ошол жүрбөй калган тыпылдак трактордун образын чагылдырат деп ойлойм да. Ал үчүн ал жерге канча күчтүү айдоочу отурбасын, балким ал Белес деген автобуска отурабы, же балким ал башка бир скутерге отурабы, ал жерге айдоочу өзү күчтүү болуш керек да. Туура жака айдаш керек. Анан белгисиз тарапка белгисиз маршрутта айдап бара берсе, белгисиз кадрлары менен белгисиз тарапка айдаган бул өлкөнү акыры барып туңгуйга кептейт, эгер анын алдына баягындай эле шам жаккан, жол көрсөткөн, чагылдырган бир лидер келмейин. Көп эле бийликке сын айткан активисттерди, жарандарды көрдүк да. Аларга кандайдыр бир кызмат берип койсо, бийликти сындабай калат. Анан мисалы сиз да юристмин деп атпайсызбы? Сизге да балким бийликтен сунуш болду,
Бишкек тилине кайсы бир райондук сотуна, судья катары же кайсы бир чоң кызматка сизди дайындады. Андан кийин дайындалып калсаңыз, сындаганда улантасызбы сиз бийликти? Мен негизи оюмду ачык айтканда жакшы көрөм да. Мен ушул эле суроону Аяз Баятовго бергим келет. Азыр Минюст болуп отурган жигит да. Мен ал жигитти аябай компетенттүү деп билем. Анын билимине такыр шек келтиргим келбейт. Себеп дегенде кайсы бир активист кыз Сания Токтогазиева деген кыз бар эмеспи? Ошол кыз экөө конституциянын кемчиликтери жөнүндө презентацияларды чыгарып, элге тааныштырып жаткан. Бир маалда эле ал жигит Минюст болуп кетти да. Балким ал ачуусу келеттир менин бул эфиримди көрүп. Мен ал жигитти жаман көрбөйм. Мен ал жигитти сыйлайм, илгертен тааныйм, билими күчтүү. Азыркы бийликтеги мындай татыктуу кадрлардын бири деп эсептейм. Демек, бул бийликте деле кадрлар жок эмес, бар. Бирок ким менен иштешесиң? Баягы казанга жакын болсоң, көзү жугат дегендей, балким эртең бул бийлик кетип кала турган болсо. Эми бектер кетет да. Кимиси болсо дагы беги болобу, башкасы болобу кетет. Эл калат. Бете кетет, жер калат деп, бел калат деп кыргыз илгертен бекер айткан эмес. Булардын бардыгы кетет, кетчүлөр, өтчүлөр. Ошол кезде бир президентти мактап жүргөндөр эртең жаңы президент келгенде элдин жүзүн кандай карайт? Өзүнүн электоратына негизи кантип актанат? Мен ошол нерсе мени көбүнчөсү ойлондурат да. Мен ал кызматка жетемби, жетпеймби деген ал маани мен үчүн көп ойлондурбайт. Албетте, орусча айтканда искушение азгырык жок эмес. Бар. Кээде ойлоп мен теңдүү же мен курдаш болгон балдар чоң кызматтарда иштеп атканын көрүп, мен деле намыстанам. Эмне үчүн мен дагы деле көчөдө жүрөм депчи. Бирок бир чети тажрыйба жыйнаганга жакшы. Эртең кайра эле ошол резюмеңди чыгарганда сен илгертен баштап эле көчөдө жүргөн болсоң, анда тиги кадр, иш билги кадр деп таанылып калат да. Ал жагынан караганда ошондой. Ар бир нерсенин плюс-минус жактары бар экен да. Бир нерсени жоготуу менен бир нерсени аласың да. Мен ойлойм, ошо көчөдө жүрсөм дагы мен өзүмө мындай атайын жыйынтыктарды чыгарып жүрөм. Бир эле Аязга айтып таарыныш кылгандай болбой. Мен Тилек Токтогазиевге да ушул суроону бердим. Сиздердин позицияңыздар оппозиция эмес беле? Атамекен менен кирдиңиз. Эмне үчүн сиз Садыр Жапаровдун командасында өкмөттө иштеп кеттиңиз деп. Анан ал боюнча ал менин алдымда мындай түшүндүрүп берди, бир чети актануу менен айтты. Ал кезде ушундай келишимдер болгон эки ортодо. Мен эркиме койсоңор, мен өз алдымча ушул сельхозтармакты өзүм билгендей башкарайын деп шарт койгом. Алар ошого макул болушту, ошон үчүн мен алардын шартына макул болдум депчи. Айтор, негизи консенсуска келген жакшы, бул жаман эмес. Биз мисалы үчүн бир мамлекетпиз. 3-4 тайганын астына бир бостекти, талпакты таштап койгондой эле да. Алар талашып айырып салса, бул талпак эмес биздин мамлекет. Талпактай көрүнсө дагы, бостектей көрүнсө дагы, ар жагынан ар жакка айрылып кетсе дагы, негизи биздин мамлекет бул бир эле мамлекет. Биздин жарандыбыз бир мамлекеттебиз, бир өлкөдөбүз. Ошон үчүн биздин талаша турган тагыбыз болбошубуз керек. Себеп дегенде мен жана айтпадымбы, өлкөдө система маанилүүбү же персона маанилүүбү депчи. Мен оюмча системаны да оңдошубуз керек окшойт. Бардык эки тизгин бир чылбырды бир киши кармаса, негизи көч туура башкарылат. Бирок ошону менен катар ал кишиге толтура жүктү артып салсаң, ал көчтүн башы жүрбөсө, көчтүн аягы кантип жүрөт? Мен ойлойм, азыр Садыр Жапаров өзүнө көп эле жоопкерчиликти өзүнө алып алды деп ойлойм. Ошол нагрузка, ошол жүк аны алдыга жылдырбай жатат деп ойлойм да. Эгер биз мурдакыдай эле балким абсолюттук парламенттик мамлекет болуп кете албастырбыз, бизде кайсы бир деңгээлде кандыкка болгон жашырабы, жашырбайбы, ачык айтабы, айтор бизде ошондой амбиция бар экен көпчүлүк активисттердечи. Мен президент болсом деген. Анан ошол президент болуу менен өлкөгө кандай жардам бере алам деген маселени экинчи
жакка коюп коюшат, көбүнчөсү президент болгонго умтулушат. Саясатчылардын көпчүлүгүнүн амбицияларын Нурлан Мотуевден баштап Чыпалакка чейин баардыгы президент болгусу келет да. Сиз президент болгусу келеби? Мен ошон үчүн айтып атам да. Менде да кандай амбиция бар болчу. Бирок алдындагы туманды мынтип таркатсаң, көз алдыңдагы туманды таркатсаң, өлкөнүн эртең ойлой турган болсоң, негизи кайсы бир президент ушул жертвага барыш керек деп ойлойм да. Ушундай бир аракетке, садакага саруулагын чабабы, айтор биз эртеби кечпи ошол уруучулук, трайбализм деген сөзгө бургум келген жок. Бирок мындай ар кайсы фракциондук башкарууларга, ар кайсы партиялардын идеологиясына карата өлкөнү көпчүлүк ошо коалиция большинство деп коет эмеспи? Парламентте көпчүлүктү түзүп, анан өкмөттү түзүп, анан бир туура бир жакка башкарып кете ала турган потенциалдуу команда топтолсо, мен ойлойм, көп нерсе бул өзгөрүүнү парламенттик башкарууда жасаса болот депчи. Бирок биздин айткандай эле президенттик парламенттик башкарууну ошо баланс сил деп коет эмеспи? Күчтөрдүн балансын сакташ үчүн бизге ушул мурдакыдай эле аралашма системаны киргизип турса азырынча оң болот го дейм. Биз азыр Европа боло элекпиз. Ошон үчүн дароо эле башка бир кийимдерди кийип көргөнүбүз, ар кайсы гримерныйда, примерочныйда жүрө берген бизге туура эмес окшойт деп ойлойм. Бирок хандын халатын кие берген биздин өлкөдөгү мансапты жакшы көргөн башкаруучуларга, кооз халаттарды жакшы көргөн башкаруучуларга менимче жарашпайт деп ойлойм. Себеп дегенде биз ошол халатты, хандын халатын кийип алгандар өзүн күзгүдөн мындай сүрдүү Иван Грозныйда көрүп калабы, айтор барганда эле ошол эле кескелдирик кейпинде ажыдарга айланып кеткени бул өкүндүрөт да. Мына кайсыл президент болбосун, эмнегедир президенттин өзүнө эмес, мындай аялына же балдарына, туугандарына, шопуруна же командасына деп мындай айланасындагыларды гана күнөөлөшөт да көпчүлүкчү. Эмнеге ошол туугандарына ошондой мүмкүнчүлүк берген же шопуруна же айланасында ошондой начар кадрларды чогултуп алган президенттин өзүнүн жоопкерчилигин эч ким айтпайт? Мен Сооронбай Жээнбековдон баштайын, мындай сумбурна болсо дагы катарынан баштабайын. Мен оюмда Сооронбай Жээнбековдун эрки жок экен. Мейли ал Атамбаев койгон кадр болчу, анын эл арасында анын проценттик пайыздык түрдө караганда анын аброю аз болчу мурда караганда. Аны ошол мамлекеттик машина деген анын аброюн көтөрүп президент кылды. Балким ал шайлоодо эле жасалгандыр, мен кайдан билем. Бирок өздөрү азыр СДПКнын өкүлдөрү азыр өздөрү айтып атат, ал 3%тик кадр болчу депчи. Бирок Сооронбай Жээнбеков мен жалпы жонунан өз жарандык позициямда караганда жаман киши эмес болчу, мен оюмча. Бирок ал эрксиздик кылды. Алдын ала ошондой прогноздор болгон. Мен маалыматымда андай анын кадрлык курамында иштеген кишилерге ошондой маалыматтар жеткен, что иш жаман жакка баратат. Эгер туура 90 мандатты эки тарапка бөлүштүрүп салсак, эл көтөрүлүп кетиши мүмкүн дегенде прогноздор болгон, мен билгенде. Бирок тилекке каршы ошондой нерсеге көзү тумандап калабы же сыйкырланып калабы, айтор мурда айткандай эле ошо ысык көлдүн кара куурайын бастырып алгандай эле туура эмес жүгүртүп калышат экен да, ой жүгүртүп калышат экен. Жөнөкөйлүк керек, эрктүүлүк керек президентке. Анан албетте туура чечимдерди кабыл алуу жөндөмү керек. Анан мен ойлойм, Сооронбай Жээнбеков өзү жакшы киши болсо дагы, мен конкреттүү түрдө айта албайм, ким ошондой кеңештерди ага берди. Бирок ал өзүнүн бийликке койгон Соке досум деген Алмаз Шаршенович менен эле күрөшүп атып убактысы өттү да. Кой таш менен күрөшүп атып 3 жыл өтүп кетти. Мындай өлкө үчүн эң баалуу убакыттар мындай пайдасыз өтүп кетти да. Өзгөрүү жылыш жакшы жака болгон жок. Мен ойлойм да. Балким кайсы бир тармактарда стабилдүүлүк болду, бирок акыры барып искусственно болсо дагы, жасамалык түрдө болсо дагы оппозиция күчүнө кирип, ал балким ошол президенттин чечкинсиздигинен дагы болду деп ойлойм да. Эгер ал чыгып бул шайлоо жокко чыгат деп айтса, же андай шайлоо өткөрбөйлү, таза өткөрөлү деп өзүнө эрки жетсе,
өзүнүн досу менен күрөшүп отура бербей туура чечимдер жасаса, азыр биз мындай кейипте болмок эмеспиз деп ойлойм да. Ушундай эле каталарды башка президенттер дагы жол берген да, ушундай каталарга. Ошол эле Атамбаев, мисалы үчүн мени көбү Атамбаевчыл деп тааныйт. Мен бирок ошол эле кезде Атамбаевдин азыр түрмөдө кармалып жатканына макул болбосом дагы, бирок анын кетирген каталарын көзгө баспай турган бул келечектеги президенттерге, башчыларга, өлкө төбөлдөрүнө жакшы деп ойлойм да. Себеп дегенде мейли Атамбаевди Батукаев үчүн камабасын, бирок анын командасы кетирген кемчиликке ошо ар бир командасынын өзүнүн өкүлү жооп бериш керек. Мисалы үчүн, эгер ТЭЦ маселеси боюнча чынында коррупция болсо, ошол ТЭЦ боюнча ким жоопкер болсо, ошол жооп бериш керек. Атамбаевга чынында мыйзам түрүндө далилденген иши болсо, анда ал дагы жооп бериш керек. Бирок аны мындай саясий куугунтук кылбаш керек да. Бийлик кайсы бир учурда, мисалы үчүн азыркы бийлик кайсы бир учурда бошоткону келгенде өзү каалаган кишилерди сурап калып туруп, ошол эле Батраимов боюнча мисалы үчүн сурап туруп кайра кой берип атпайбы. Анан эмне үчүн Атамбаевга келгенде ал акча бербесе же штраф төлөбөсө, аны ишин канча жылдан бери созуп, убакытты созуп келатат. Ошондой эле каталарга ошо үй бүлөлүк кландык башкарууга Бакиев жол берген. Кече мына Атамбейтдеги эстеликтерди көрүп келдим. Ал жерде көбүнесе мындай кай бир саясатчылар айтат, ал жерде бандиттер катышкан депчи. Бирок карапайым эле жарандар катышкан. Өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган жарандар да катышкан, ал жерге көп катышкан. Анан ошондой эле каталарды Акаев да кетирбей койгон жок учурунда. Андан бөлөк бийликтер дагы баары эле ушундай үй бүлөлүк кландык же досторун шайлашат, же тууган уруктарын, же куда сөөктөрүн дайындап атышат да. Бул деген баягы эле кадр маселесине келип кептелет экен. Кадрлар жакшы болмоюн, мен оюмча, өлкөнүн аккумулятивдик күчү деп коет. Мисалы үчүн, мен сизге жана бир мисал кылып кетпедимби? Бир команданын футбольный команда болсо, Садыр Жапаров футболист эмеспи? Футбол жөнүндө мисал кылалы. Футболдуу команда болсо, анын полузащитасы дагы, чабуулу дагы, арканкы защитниктер дагы, коргоочулар да баары күчтүү болуш керек. Анан баары күчтүү болуп келип, эгер вратарь, дарбазачы алсыз болуп калса, нападение канча күчтүү болбосун, дарбазага келгенде, коргонууга келгенде дарбаза өткөрүп жүрүшү мүмкүн да. Ошондой эле, эгер дарбаза слабый болсо, ошон үчүн күчтүү дүйнөлүк клубтар ар бир позициясын бекемдейт да. Акча сарптап, миллиондогон акча сарптап, күчтүү позициядагы оюнчуларды өз амплуасына коет. Ошондой эле биздин мамлекеттик системада дагы Садыр Жапаров негизи муну жакшы түшүнүш керек. Ошон үчүн бекеринен футболчу деп айткан жокмун. Ар бир кадр өз ордунда болуш керек да. Анан эгер бир кадр Садыр Жапаровду жаман көрсөтүп, аны подставлять этип, орусча айтканда, пенсионный фонддун жылын көтөрүш керек, биз мамлекет силерге эчтеке карыз эмес, биздин кылыбыз так ишайбайт деп элдин нааразычылыгын жараткан, пайда кылган сөздөрдү элге, коомчулукка жарыяласа, бул деген бийликтин аброюна да аброй кошпойт, тескерисинче аброюн айрандай эле төгүп салат да. Сындаганды бар эле билет, сындап эле келатабыз, сындагандар аябай эле көп. Анан сунуш бергендер, бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бергендер аз деп айтышат да. Эмне деп жооп берет элеңиз аларга? Эми мисалы үчүн мен азыр эле жаңы эле бир чогулуштан келатам. Ал жерде кумтөр маселеси каралды да. Мен бардык нерсени мисал менен көрсөткөнү жакшы көрөм. Себеп дегенде бул наглядный пример болот, үлгү болот, мындай көрсөтүп ала турган. Ишенбай Кадырбеков деген атактуу биздин мурутчан агабыз бар. Легендарлуу парламенттен баштап, илгертен баштап ушу саясатта дастыккан адистердин бири. Кумтөр темасында андан жакшы биле турган мен азыр бүгүн өзүм ушуга күбө болдум. Мен түшүнбөгөн кай бир маалыматтарды мен дагы мисалы үчүн убагында депутаттык комиссия менен ошо анда Улан Эгизбаев арты кайрылуу болсун көзү тирүү болчу. Ошол жигит менен чогуу барып, журналисттер менен, депутаттар менен чогуу барып кумтөрдү көрүп келгенбиз. Ошол мөңгүлөрдүн талкаланышын мындай иштен кейип биз өлкөбүзгө мындай таштанды хвостохранилище мусор эле таштанды эле калат экен. Биздин эртеңибизге мындай кооптуу жагдайлар бар экен.
ошону эмне үчүн тияка барганда депутаттар көрүп туруп кайра элдин астына келгенде, бул жакта парламенттин ичине келгенде чечим чыгарганда кайра бийлик каалаган чечимге кол көтөрүп коюшат деп иштен сызып ойлондум эле. Мына бүгүн менин кай бир суроолорума ошо Ишенбай Кадырбеков деген адис саясатчы, эксперт деп айтсак болот, абдан сонун туура жоопторду айтты да. Эми ал жоопторду баардыгын мен сиздерге көрсөтүп айта албайм. Ошондой күчтүү кадрларды күчтүү местага коюш керек да, күчтүү орунга коюш керек. Анан бекеринен чогулушта айткан жокмун. Тегерек бийлик менен оппозициянын ортосунда мындай пафостук эмес, эл көрсүн үчүн эмес, пиар үчүн эмес, мындай чын жүрөктөн болгон диалог болуш керек. Мисалы үчүн тажик менен кыргыздын ортосундагы маселе, чек ара маселеси чечилсин десек, ал жерде за нами Москва дегендей эле позиция болуш керек. Союздун убагында согушта ошондой позиция болгон. Бир дагы артка кадам жылбайбыз дегенчи. Биздин дипломаттар, биздин ошол менин каякта иштегенимди билесиңерби деген чекистер, тилиңди жулам деген чекистер ошол жерде бир дагы кадам артка жылбай, кайра мүмкүн болсо өлкөнүн кызыкчылыгын алдыга коюп, алдыга кадам таштап, тигилердин позициясын ашып өтүш керекпиз да. Талап ошондой болуш керек. Өзүңдүн эле чегиңди сактап калбастан мүмкүн болушунча утканга да аракет кылыш керек. Себеп дегенде биз Союздун убагындагы тарактардан билебиз, ошо жерге тал мургаптар биздин Кыргыздын территориясында болгон деп айтат. Мисалы үчүн мен өзүм Аксынын кулуну болом. Аксы дагы ошо Үңкүр тоо деп айтылган жерди тегерегиндеги айлана тегеректе кыргыздар эле ойноп козгарын терип жүргөн учурларыбыз болгон. Ышкын терип чыгып, чүкүрү терип чыгып, ошондой жүргөн учур жайларды азыр Өзбекстандын территориясына өтүп кетти да. Булардын баардыгы негизи ошол эле Кашка суу падыша тарап деп коет. Кыргыздар жайыт кылып, кыргыздар жашап жүргөн жерлер азыр Өзбекстанга карайт. Кадимгидей эле соп-сонун жерлер. Мен эки өлкөнүн ортосунда козутууну ырбыткым келген жок, бирок биздин мамлекетчилдер, мамлекеттик кызматкерлер мамлекетчилдик позициядан должны исходить деп айтатын мамлекеттик позициядан кадам ташташыбыз керек да. Мисалы үчүн мен дагы бир сыйлаган азыр бийликтин кадрларына кайсы бир деңгээлде сын болсун, балким алар ошо сын менен балким сынбайт деп ойлойм, алар кайра чийир алат деп ойлойм. Масадыков деген мозг бар деп айтат да, мээ бар деп айтат биздин өкмөттүн совбестин курамында. Аябай интеллектуалдуу деп айтышат аны тааныгандар. Мен да 2017-жылы президенттик шайлоодо Масадыковго ошо футболдун тили менен айтканда балет этип жүрдүм да. ЗРНКда анын барактарын таркатып, анын эмблемаларын, кагаздарын машиналарга байлап, чаптап, ошентип эле мындай добровольно эркин тыйын албай иштеп бергем. Мен айтканга акым бар. Ал киши мен легитимдүү бийлик менен иштешем, бул бийлик легитимсиз деп айткан сөздөрү бар. Анан эмне үчүн ал бийлик менен ыламалашып кетти дагы? Ал киши чындап эле интеллектуалдык даражасы күчтүү. Анан бийлик мансап керек болгондо эмне үчүн ыламалашып кетти, принцип кайда калды деген, кайсы сайда принцип калды деп суроо салгым келди да. Ошон үчүн мен кээде өзүм колдогон кишинин тарапташтарына дагы өзүм жаман көрүнүп алмай жайым бар да. Ал тиги интернеттеги ботторду айтпай эле коеюн, алар атайын заказ менен келгенден кийин ал жерде мындай булгап кетишет да. Жакында эми тиги эменин Кыргыз концерттин жетекчиси Эмил Үмүталиев деген агабыз бар эмеспи? Мен ал кишини жеке тааныбайм, бирок интернеттен презентациясын көрүп калдым. Кишилерди арылар анан чымындар деп бөлүп койгончу. Ал жөнүндө бир эле Эмил Үмүталиев айткан жок, бирок ошол мисалын мен айткым келип кетет. Арылар негизи мындай продуктивный нерсени, ошол нектар боло турган нерсени издеп, таза нерсени сунуштайт экен да. Чымындар чымындай булгап кетер экен. Мен өз тескерисинче бизди ушундай жамандык көрөсүңөр, кечке эле сындай бересиңер дейт. Мен чымын болгум келбейт. Андай чымын көргүм келбейт. Бирок өлкөнүн келечегине ошо нектар топтош үчүн туура кадрларды, туура арыларды мындай өз ордуна ошол уюлга туура арыларды киргизиш керекпиз деп ойлойм да. Ал жерге жалаң андай трутня деп айтат эмеспи, андай эптеп күнүн көрүп
тамагын жеп бирок иштебей жата берген арылар өздөрү эле өлтүрүп коюшат экен да, коомдон чыгарып коюшат экен. Бизде ошондой өлкөнүн туңгуюкка кептеп бараткандарды мен өлтүргүлө деп айтпайм, бирок алар өз жазасын алыш керек, алар четке чыгыш керек, сүрүлүш керек, ошол ардын уюлуна. Анан мен ойлойм, биздин өлкө ошол нектар топтогонго аракет кылыш керек.